Бекмамат Осмонов атындағы Жалал-Абад мамлекеттік университеті, Жалал-Абад колледжі. Экономикалық юридикалық бөлімі, тарбиялық саат, куратор Тоқтосунова Чүрек, группа УТК 0119, салық 218. Сабақтың темасы өткөндөр даңқталмайын, тирүүлөр баркталбайт. Тарихи оор учурларды эске алып, Кыргыз Республикасынын президентинин 2017 жылы 26 октябрынын номер 231 жарлыгынын негизинде 7 жана 8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыяланды. Бул күнү биз өлкө тарыхындагы эң маанилүү жана кайгылуу мезгилдерди эскеребиз. 3000 жылдык тарыхы бар 9-10 кылымдарда Улуу Кыргыз каганатын курган элибиз кылымдар бою мамлекеттүүлүк идеясын туу тутуп келди. Бул идея кыргыздардын дүйнө таанымынын негизи болуп, Манас эпосунун жана элдин бүтүндөй рухий мурасынын өзөгүн түздү. Эгемендик мүдөөсү урпактардан урпактарга мурас болуп келди. 1916 жылкы көтөрүлүшкө чыккандар, падышачылык бийлик тарабынан кысымына көчүрүлүп келген орустардын пайдасы үчүн жерлердин тартылып алынышына жана салыктардын көтөрүлүшүнө нааразы болушкан. Андан кийин орус падышасынын Борбор Азиянын түпкү калкын Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда тыл иштерине катышууга үндөгөн мобилизациялоо жөнүндө жарлыгы элдин сабырын кетирген. Кыргыз калкынын Кытайга массалык жана шашылыш миграциясы курмандыксыз өткөн эмес. Жолоочулар аска зоолордон өтүүгө аргасыз болушкан. Адамдар жолдун шарттарына чыдабай, сууктан өлүп, мал жандыгынан жоготуп, аска зоолордон учуп кырылышкан. Ар кандай маалыматтарга ылайык 60 миңге чукул адам 1916 жылкы окуялардын курмандыгына айланган. Дүйнөгө ак калпакчан көрүндүк биз, асманда жамгыр болуп төгүлдүк биз, чөп болдук жер тандабай өсө берген, булуттай аалам кездик чачылдык биз, кырылып бара жатып тирилдик биз, бөлүшүп бара жатып бириктик биз. Тарыхтын жана дүйнөнүн өзгөрүшүнө жол ачкан Улуу Октябрь социалисттик революциясы 20 кылымдын башында Россиянын таасирине кирген элдер үчүн бул окуя тагдыр чечүүчү мүнөзгө ээ болду. 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүштөн кийин Октябрь революциясы Кыргыз элине өзүнүн мамлекетин кайра жаратууга шарт түздү. Репрессияга туш болгондор көргөн азап тозокту алардын туугандары жана жакындары кошо тартышкан. Нечен күнөөсүз адамдарга эл душманы жана эл душманынын куйруктары деген жарлык тагылган. 1937 жылы Сталиндик репрессиянын курмандыгы болуп атылып кеткен 137 адамдын сөөгү Чоң Таш деген жерден 1991 жылы 70 жылдан кийин казылып алынып, кайра чоң салтанат менен көмүлгөн. Бул жерде бейкүнөө атылып, кийин кайра акталган Кыргыздын залкар мамлекеттик жана маданият ишмерлери Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдрахмановдун, Касым Тыныстановдун, Баялы Исакеевдин жана башкалардын сөөктөрү жатат. Репрессия курмандыктары түбөлүк жай алган жер Чыңгыз Айтматовдун сунушу менен Атабейит деп аталып калган. Бүгүнкү көз карандысыз мамлекет катары кызыл тууну көкөлөтө көтөргөн ушул күндөргө оңой эле жете койгон жокпуз. Кайың барбы кыргыз балта чаппаган, кырлар барбы кыргыз өлүп жатпаган деген ыр саптары тегин жеринен чыккан эмес. Азыркы эгемендигибиз Манаста айтылган доорлордон бери эңсеген
тилегибиз болчу. Ушул ак мөңгүлүү ала тоону каны жаны менен коргоп, бүгүнкү муундарга мураска калтырган ата-бабаларыбызга рахмат. Алардын басып өткөн жолу мамлекетибиздин байсалдуу тарыхы болсо, өмүрлөрү өрнөк, көздөгөн максаттары биз үчүн ыйык.